Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мекемелерине жалпы 844 байкоо камералары орнотулган. Ошондой эле кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык системасы ишке кирди. Соттук процесстерди өткөрүү үчүн видеоконференц байланыш тутумун киргизүү боюнча кеңири иш жүргүзүлүп, бул режим боюнча ЖАМКнын бардык 27 мекемеси менен онлайн байланыш түзүлдү. Бүгүнкү күндө 6000ден ашык соттук иш онлайн режимде өткөрүлдү. Алар аркылуу ЖАМКнын мониторинг жана анализ борборунан онлайн режимде мекемелердеги абалга байкоо жүргүзүү мүмкүндүгү түзүлгөн. Бул жагдай кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылууга жана атайын аймактагыларга көзөмөлдү күчөтүүгө шарт түзөт. Мындан сырткары соттолгондордун жана убактылуу камакта кармалгандардын жаңыланган маалыматтык базасы түзүлгөн. Ошондой эле электрондук документтерди жүгүртүү тутуму иштелип чыгып, борбордук аппаратынын базасына киргизилди. Тийиштүү кызматкерлер атайын окуудан өткөрүлдү. Жаңы аймактарды аштык. Ошонун жыйынтыгында биз таза кирешемин көлөмүн 2 эсе, башкача айтканда 15 миллиондон 32 миллион сомго чейин көтөрө алдык. Жана эң негизгиси биз мамлекетте болгон коомдук саясий толкундоолордун учурунда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын мекемелеринде оперативдик кырдаалды стабилдүү түрдө кармап кала алдык. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы 2021 жылы соттолгондорго кошумча жумуш орундарын түзүүнү көздөп жатат. Андан сырткары алардын орто жана кесиптик билим алуусу да камсыздалмакчы. Ошондой эле мекемелердеги социалдык маданий багыттагы иш-чараларды активдештирүү пландалууда.